Ош шаарындагы номер 22 Салижан Шарипов атындагы мектеп гимназиясы. Кыргыз тили сабагы 8-класс 4-чейрек мугалим Жумабекова Багдагүл. Жашоо деген өлбөстүккө кол сунуу. Жакын, алыс максаттарга жол куруу, үзүлөрдө учук болуп бере алчу үмүттөргө бүт денени толтуруу. Улукбек Омекеев. Саламатсыңар балдар? Анда бүгүнкү ушундай эң чоң үмүт менен, эң бир чоң максат менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор балдар, баарыңар окуу куралдарыңарды жаныңарга алып келип алгыла, кыргыз тили дептериңерди, китебиңерди жана албетте калем саптарыңарды. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Силер бүгүнкү сабакта сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү боюнча кеңири сөз кылабыз. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Силер албетте бир өңчөй мүчөлөрдү билесиңер бул сабакта өтүү менен. Кыргыз тилинде туура сүйлөөгө жана туура жазууга көнүгөсүңөр. Ошондой эле жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү болууга үйрөнөсүңөр балдар. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөсү деген эмне? Эрежесин чогуу окуйбуз. Сүйлөмдүн тутумунда грамматикалык жактан бирдей түзүлүштө туруп, бирдей суроого жооп берип, бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган сөздөрдү биз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деп атайбыз. Баарыбыз эрежени дептерибизге көчүрүп жазып алабыз. Мисалы, адамгерчиликти, боорукерликти, кайрымдуулукту унутууга болбойт. Эмне кылбайт? Унутууга болбойт. Сүйлөмдүн баяндоочу эмнени унутууга болбойт? Адамгерчиликти, боорукерликти жана кайрымдуулукту. Адамгерчилик, боорукерликти, кайрымдуулукту деген бул үч сөз сүйлөмдүн сүйлөм ичинде бирдей суроого жооп берип, бир өңчөй толуктооштор болду. Кийинки сүйлөм. Чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам гана баарын жеңет. Эмне кылат? Жеңет. Кандай адам? Чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам. Бул жерде чыдамкай, токтоо, эмгекчил деген сөздөрүбүз кандай деген суроого жооп берип атат дагы бир өңчөй аныктооштук милдетти аткарып турат. Эгерде балдар түшүнгөн болсоңор, кийинки сүйлөмдү толуктап дагы билимибизди бышыктайбыз. Бул сүйлөмдөрдү дептериңерге көчүрүп жазып, көп чекиттердин ордуна тиешелүү болгон бир өңчөй мүчөлөрдү жайгаштырасыңар дагы сүрөткө тартып WhatsApp аркылуу менин жеке баракчама жөнөтсөңөр болот. Жазып алдыкпы балдар? Анда үйгө берилүүчү тапшырманы белгилеп алгыла. Тапшырма ар бириңер жок дегенде 5 сүйлөмдөн турган сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн катыштырып сүйлөм түзөсүңөр. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, кайрылгыла, саламатта болгула.